Сиз кадимки жөнөкөй 10 класстын окуучусу айына чоң суммада киришелерди тапкан учурларды көрдүңүз беле? Же болбосо кадимки 1-курстун студенти жөнөкөй адам анча-мынча жетекчилерден дагы көбүрөөк суммада киреше табаткан учурларды көрдүңүз беле? Окуяны толук айтып берейин. Эч кандай көрүнүктүү таланты жок кадимки жөнөкөй эле 10 класстын окуучусу. Апасы менен бирге арендага алынган батирде жашашат. Жөнөкөй үй бүлө. Күндөрдүн биринде интернеттен нолдон онлайн бизнес баштасаң болот деген жарыяны көрөт да кызыгып иштей баштайт. Апасы, чөйрөсү түшүнбөйт, колдобойт, каршы болушат. Сабактарда эмне айтылса, ошонун баарын жасай берет. Жана алгачкы натыйжалар пайда боло баштайт. Натыйжасында 10 класстын окуучусу Майрам Акматова ай сайын 70 миң, 80 миң сом киришелерди табат. Кадимки жөнөкөй 1-курстун студенти онлайн бизнесте иштеп отуруп, айына 120 миң, 130 миң сом киришелерге чыгат. Алгачкы автоунаасын сатып алат, жана 2 бөлмөлүү батир сатып алат. Кадимки жөнөкөй студент, кичинекей шаарчанын тургуну. Бул да Майрам Акматова. Андан кийин бир нече чет өлкө шаарларына саякатка чыгып келди. Бизде ушул сыяктуу онлайн бизнесте иштеп отуруп, сонун ийгиликтерди жараткан инсандардын ийгилик окуялары аябай көп. Баракчабызга кирип көрсөңүз болот. Сиз да Майрам Акматовадай сонун киришелерди тапкыңыз келсе, анда комментарийге жазыңыз, же болбосо ушул видеону сизге жөнөткөн адамга кайрылыңыз.